Личность Вичность подкастынын 4-чү эпизодун сунуш кылабыз. Анара бул ирет эне жана ВИЧ менен жашаган баланын мамилеси жөнүндө сүйлөп бермекчи. Ошондой эле ВИЧ менен жашаган балдар чоңойгондо кабылган кыйынчылыктар, армияга баруудагы тобокелчиликтер тууралуу баяндайт. Подкаст орус тилинде жаздырылган, биз аны кыргызча котормонун коштоосунда сунуш кылабыз. Оригиналын rus-azattyk.org сайтынан угуңуз. Личность Вичность. Здравствуйте, с вами снова Анара. Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан Анара жана Личность Вичность подкасты. В прошлых эпизодах я вам рассказывала. Буга чейинки эпизоддордо менин балама Кызыл Кыядагы ооруканада ВИЧ жугуп калганы, басмырлоолор, узакка созулган соттошуу жана медицина кызматкерлеринин күнөөсүн далилдегенимди айтып бергем. И как все-таки победила в уголовном суде. А сейчас я хотела бы вернуться к первому эпизоду. Азыр биринчи эпизоддогу бир учурга кайтып түшүндүрмө берип өтүүнү туура көрүп отурам. Аял ВИЧ менен жашаган баланы эмизгенде оору жугат дебедим беле. Бир катар угармандар пикир жазып, мен адистер менен ушул темада кайрадан кеңештим. Когда ВИЧ пришел в мою жизнь, мой ребенок был на грудном вскармливании. Менин балама ооруканада ВИЧ жукканда ал эмчек эмчү. Анын тамактанышы үчүн жалгыз жол ушул болчу. Себеби операция маалында хирургдун катасы менен уулумдун нервине зыян тийип, чайнап жутуу рефлекси жоголгон. Бирок медиктер ага эмчек эмизбешим керектигин айтып токтотушкан. Ал учурда бул туура деп эсептелчү. Азыркы жаңы протоколдорго ылайык эмчек эмизгенге болот. Бул жакшы жаңылык. Ал эми дагы бир жакшы жаңылык: ВИЧ менен жашаган аял кесарева менен эмес, табигый жол менен төрөсө болот. Эгер баланы кесип алууга башка себептер болбосо жана аял антиретровирустук дарыларды убагында ичип турса болду. Эне бала кадимкидей жашоосун улантат. Эненин сүтүнөн өткөн мыкты азык жок эмеспи? И близость ребенка во время грудного вскармливания ничто не заменит. А еще я вижу, что этим снимается огромная финансовая. Муну менен операцияга жана балдар азыктарына которулчу каражат үнөмдөлөт. Ошондой эле психологиялык басым азаят. Анткени бир топ аялдар туугандарына, кошуналарына эмнеге баласын эмизбей жатканынын себебин айта албай түрдүү шылтоо ойлоп жүрүшөт. Анткени ВИЧ экенин ачыкка чыгарбайт. Бул деле дискриминациянын бир түрү болгон. Баласын эмизбейби, бир мандеми бар деп күбүр-шыбыр кеп тарачу. Угармандарга ушул жааттагы пикир жана суроолор үчүн ыраазычылык билдирем. Я еще раз благодарю вас за обратную связь. Я учусь вместе с вами и узнаю новое благодаря вашим комментариям и вопросам. Личность Вичность. Так, а я хочу продолжить тему материнства и ВИЧ. Энелик жана ВИЧ темасын улантайын. Менин баламдын канында ВИЧ бар экенин билгенде өзүмдү жоготуп койгонумду мурда айтпадым беле. Досторумдун, жакындарымдын колдоосу менен басмырлоолорго каршы турдум. Жөнөкөй адамдар эле эмес, балама ВИЧ жугушуна себепчи болгон медиктер да менин атымды каралоонун түркүн айла амалдарын жасашкан. Чакан шаарда дээрлик баары бирин-бири билгендиктен ушак айың тез тарайт. Ушундай каралуу ушактардын айынан 2 жолу өмүрүмө кол салууга аракет кылгам. Но тем не менее из-за этих гадостей и сплетен у меня было 2 попытки суицида. 14 марта 2013 года я взяла веревку и повесилась на винограднике. 2013 жылдын 14 мартында жипти короодогу жүзүмдүн тирөөчүнө илип асынып алгам. Апам кокустан мени терезеден көрүп калып жипти кесип салган. Коркоктук кылганымды кийин түшүндүм. Я потом испугалась и поняла, что трусость — это трусость. Сбегать на тот свет, оставив единственного сына, который все еще лежит. Бул коркоктук. Уурулуу жалгыз баласын таштап наркы дүйнөгө кетүүгө аракет кылуу коркоктук. Соттук иштерди аягына чыгарбай өлүмгө баш ийүү коркоктук. Ойлоп көрсөм, минтип жанымды кыйсам, үй бүлөм 2 эсе шерменде болмок экен. Биринчиси шерменделүү өлүм, экинчиси мен жөнүндө айтылган ушак айың чындыкка айланмак. Муну түшүнүү аябай оор жана азаптуу болду. Алдыда көп убакыт психолог менен иштедим. Впереди были долгие годы работы с психологами, но это было потом. А в тот момент, придя в себя, өзүмө келип сот ишин кайрадан аягына чыгарууга бел байладым. Очистить свое имя. На суде мне пришлось встречаться. Отурумга менин баламдын донору дагы келди. Соттук териштирүүдө маалым болгондой, ал кан тапшырган кезде анын канында ВИЧ болгон экен, бирок ВИЧ жаңы эле жугуп өткөөл мезгилде болгондуктан так анализденбей калыптыр. Когда вирус
ВИЧ-инфекция уже есть в организме человека, но он еще не определяется анализами. И у этого человека была забрана кровь. Лаборантка и... Ал кишиден кан алган лаборант шалаакылык кетирип донордон толук маалымат алган эместиги аныкталды. Көрсө ал киши кан тапшыргандан 2 күн мурун эле Орусиядан миграциядан келиптир. Эгер лаборант жана каттоочу андан акыркы кезде Кыргызстандан сыртта болгонбу же жокпу тактап сураганда ал киши ачыгын айтмак. Андай учурда кан тапшырууга уруксаат берилмек эмес жана менин балама анын каны куюлбайт болчу. Медицина кызматкерлеринин күнөөсү далилденгени менен сотто уттуп чыкканыма карабай, алар өз орундарында иштеп атышат. Менде суроо, шалаакылык кылганы аныкталган кызматкер иштен кетиши керек эмеспи? Иштен кетиши керек. Они все равно работают на своих рабочих местах. У меня вопрос. Обвинительный приговор по статье за халатность. Разве это недостаточное основание, чтобы уволить либо перевести на другое место работы? На мой взгляд, да. Личность, вечность. Мама мне представляется защитной оболочкой. Эне бул коргоочу чеп сыяктуу, жумуртканын сырткы кабыгындай болуп баласын сактайт, чек-арачыдай болуп сырткы күчтөрдөн коргойт. Ошол эле учурда ички басым да бар. Бала чоңоюп түшүндүрмө талап кылат. Сыртта болсо коомдун басымы. Дети всегда принимают по умолчанию поведение родителей и реакции родителей. Балдар ата-эненин ар бир кыймыл-аракетин чындык деп кабыл алат. Эгер апасы баласындагы ВИЧти уят, шерменделик деп ойлосо, бала деле ошол стратегияга көнөт. Мындай шартта баланын келечеги кандай болот? Кантип армияга барат? Кантип үй бүлө күтөт? Кантип кесип тандайт? Как получит профессию? Вопросов много, и на них есть стандартные ответы. Например, суроолор көп, ага стандарттуу жооп бар. Мисалы, эгер бала аскер комиссариатынын медициналык комиссиясынан өтө турган болсо, ВИЧ экени тууралуу маалымат берүүгө тийиш. Эгер ал адамдар бири-бирин тааныган чакан конушта же шаарда жашаса, анын 2 жолу бар. Биринчиси оорусу жөнүндө ачык айтуу жана аскердик кызматтан баш тартуу. Бирок андан ары комиссия мүчөлөрү мен жөнүндө башкаларга айтып койбоду бекен деген кооптонуу менен жашайт. Экинчиси оорусун жашырып армияга баруу. Ал жакта 2 вариант бар. Армиядагы кызматташтарынын эмнеге дары ичип жатасың деген суроосунан качып, антиретровирустук препараттарды ичпейт. Бул анын жашоосуна олуттуу коркунуч жаратат. Же препараттарды ичип жүрөт жана басмырлоолорго кабылат. Башка балдардын апалары ызы чуу салып, ВИЧ менен жашаган бала тууралуу маалымат бир заматта бүт жакка тарашы толук ыктымал. Ошондуктан ВИЧ менен жашаган жигиттер саламаттыгын тобокелдикке салып, унчукпай аскерде кызмат өтөйт. Мунун баары ВИЧ 20-кылымдын чумасы деген чакырыктын айынан болуп атат. Эскирген түшүнүктөрдөн арылуу керек. Жашоо өнүгүп жатат. ВИЧ пайда болгон 40 жылды айтпай эле коеюн, акыркы 5 жылда эле канча нерсе өзгөрдү. Даже за последние 5 лет много поменялось, не говоря уже за 40 лет существования ВИЧ. Есть множество специалистов, которые помогут понять и научиться... ВИЧ менен коркунучсуз жашоону түшүндүрүп берчү көптөгөн адистер бар. Апаларга айтарым, коркпогула, күнүгө бактылуу болуп жашаганга аракет кылгыла. Кубанычка бөлөнүп жүрсөңөр, балаңарда дагы ишеним пайда болот. Кубануунун түрдүү жолдору бар. Адегенде көбүрөөк китеп окугула. Концертке барганга мүмкүнчүлүк болсо баргыла. Психологияны билген адиске баргыла. Психолог менен иштешүү дагы өтө зарыл. Если вы будете в гармонии с собой, то никому и никогда не придет в голову Эгер өзүңүз менен гармонияда болсоңуз, башкаларда ВИЧ менен жашоо коркунучтуу деген ой жаралбайт. Ошондо гана биз ВИЧ өмүр бою дарылана турган кадимки бир оору деген түшүнүктү калыптандыра алабыз. Сиз «Личность, вечность» подкастынын 4-чү эпизодун уктуңуз. Эмки эпизоддо мен сиздерге саламаттык сактоо министрлигине жана финансы министрлигине каршы доо арыз берип, кантип утуп алганымды айтып беремин. В следующем эпизоде я вам хочу рассказать о том, как я подавала иск против Минздрава и Минфина и выиграла этот иск.